Муз үстүндө эркин чимирилип, хоккей ойноп жаткандар Ат башынын Бирлик айылынын жаштары. Муз аянтчасы айылдагы Самудин Мурзахматов мектебинин карамагында. Мына акыркы 3-4 жылда окуучуларыбыз ушул жерде машыгууларын өткөрүп, эл аралык турнирлерге катышып келе жатат. Мындан сырткары бул хоккей командасынан бөлөк мектеп окуучулары дагы чоң эле байке эжелер да келип, кышында бош убактыларында келип, коньки тээп, эс алып кетип турушат. Кышкы спорт сүйүүчүлөр үчүн мындай шартты айыл тургуну колдоп, хоккей аянтчасын демөөрчүлүк кылып куруп берген. Ал эми айылдагы хоккей командасынын атайын формаларын, мелдештерге катышаарда керектүү каражаттарын, мектепке тийшелүү көмөк чарбанын эсебинен камсыздап турушат. Хоккей федерациясына дагы кайрылуу жазап, ушул кийимдер боюнча, форма боюнча жардам берүү жагын суранып атабыз. Форма менен окуучуларды камсыз кылууну убада кылып атышат. Кудай буйрса жакынкы күндөрү ушу формалары келип калышын күтүп атабыз. Спорт адам баласына өтө зарыл да. Ден соолугу чың болот. Ошо көбүнчө азыр ушул телефон баарыбызды союп атпайбы? Улуу кичүү муунду ушул телефон талкалап атат. Ушул спорт менен шугулданып, ушул өйүс-бүйүстөн жакынкы коңшу айылдардан да келип, ошо ойноп, бош убактысын ушул хоккей менен өткөрүп атышат. Бирлик айылынын хоккей командасы алдыда айылдар арасында өтө турчу мелдешке кызуу даярдык көрүшүүдө. Оюнчулар бош убакыт боло калганда эле муз аянтчасына чуркашат. Дагы машыгып биз чоң ийгиликтерди жаратканга аракет кылып жатабыз. Буюрса биз келечекте дагы ушул айылыбызга ушундай чоң нерселерди салып берип, хоккей жагын өнүктүрөлү деген ойлорубуз бар. Бизге бул хоккейдин салынганы жакшы болду. Ушинтип 6-чы дем алыш күндөрү каникул бизде ушундай көңүлдүү өтөт. Облустагы эң суук жана кышы узакка созулган Ат башыда кышкы спортту өнүктүрүүгө салым кошо турчу 10го жакын мындай муз аянтчалары ачылган. Норза Аблаев, Алмаз Асанов, Ала Тоо 24, Нарын облусу.